Турушев Абдулла Токонович 1955 жылдын 12 мартында Сузак районуна караштуу Таран базар айылында төрүлгөн. Үй бүлөдө жалгыз уул болгон. Балалык кези туулуп өскөн айылында өтүп, Панфилов мектебин аяктаган. Окууну ийгиликтүү аяктаган соң Фрунзеге барып, азыркы Бишкек шаарында бут кийим фабрикасында кызмат өтүп, коомдук иштерде активдүү катышып, комсомол уюмун жетектеген. Кесиби боюнча экономист болгону менен чыгармачыл жаатка башкача көз караш менен караган жан эле. Бир канча аспапта кол ойнотуп, жандуу чыгармада обон созгондор, ар бир жандын жүрөгүнөн түнөк тапкан ырчы аткаруучу болгон. Эмгек жолун Чүй Токмок курулуш отрядында жооптуу уюштуруучу, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу башкы камсыздандыруу мамлекеттик башкармалыгынын инспектору, Жалал Абад шаардык кызматтандыруу инспекциясынын башчысы жана Жалал Абад мамлекеттик университетинин мугалим, экономика факультетинин деканы кызматтарын аркалаган. Элге кошкон эбегеси чоң салымы үчүн Токмок көркөм партия комсомолунун ардак грамотасы, Кыргыз СССРинин ардак баракчалары жана бир канча мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланган. 1978 жылы жубайы Турушева Алтынай менен баш кошуп, эки кыз бир уулду тарбиялап эрезеге жеткирди. Жубайынын эскерүүсүндө маркум Турушев Абдулла ак көңүл, жүрөгү таза, үй бүлөсүн гана эмес бүтүндөй коомчулукту ойлогон жароокер жан болгон. Артында туягулар 3 баласы жана 10 небереси бар. Атадан балага берген тарбиясы, айткан акыл насааты төбөлүк жашап калат эмеспи? Ансаңары Турушевдин балдарына айткан ар бир сөзү алар үчүн төбөлүк жашап кала берет. Өмүрүнүн аягында ажылык ыйык парызын аткарып келген соң кан диабетине чалдыгып, Турция мамлекетине дарыланууга барат. Сүйүктүү мекенине кайтып келе жаткан кезинде маркум жарык дүйнө менен кош айтышып кете берди.